Жакында бир агабыз менен тартышып калдык эле. Агабыз дайыма ушул жаштарга нааразы болот. Анын ичинде ушул азыркы жаштар китеп окубай калды. Азыркы жаштар китеп барактабай калды. Алардын тиктегени телефон, чукуганы телефон деп ушундай нааразы болгонун мен айтып калдым. Жок, жаңылышасыз. Анткени соңку жылдары районубуз, анын ичинде аны менен катарда республикабызда китеп окуу конкурстары байма-бай өткөрүлүп атат. Алардын статистикасына назар салсак, 80%-нан ашыгы ушул жалаң жаштар. Демек бүгүн жаштар китеп окуп жатат. Бүгүн жаштар өзүнүн үстүнөн иштеп жатат. Бүгүн жаштар мына ушундай сонун аябай баалуу иш-чараларды уюштуруп жатат. Биз ойлойбуз, эгерде жаштарыбыз ушундай болсо, биздин келечегибиз жаркын болот. Дагы бир жолу келгиле, жан дүйнөбүздү, интеллектибизди, эрудитибизди, кругозорубузду, дүйнө таанымыбызды таанытканга, байытканга аракет кылып, китеп менен достошолу форумда аябай кызыктуу, аябай сонун иш-чара өтөт деген үмүттөмүн. Андыктан ушундай иш-чарадан кеч калбаңыздар. Баарыңыздарды ошол жерде күтөбүз.